Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 1 октябрь карыялар күнү. Сабагыбыздын максаты силер карыялар күнү жөнүндө маалымат аласыңар, карыяларды сыйлоону үйрөнөсүңөр, кары картаңдарга жардам берүүгө тарбияланасыңар. Карысы бардын ырысы бар деп макалда айтылгандай, кары адам үйдө болсо, үйдө кут да, ырыскы да чачырап турат эмеспи? Демек, биз бул карылар күнүнүн тарыхына да токтоло кетебиз. Карылар күнүн белгилөө алгач 1970-жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдөө илиминин адистеринин оюна келген. Бирок бул статуска 1990-жылдын 14-декабрында токтом чыгарылган. Бул токтомдун максаты кары адамдарга көбүрөөк көңүл буруу болчу. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990-жылдын аягында бүт дүйнө жүзү белгилей баштаган. 1 октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдарды, майрамдарды, кайрымдуулук иш-чараларды жүргүзүп турган. Мунун баары улгайган адамдардын укуктарын коргоо, аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалган. Телевизор, радиолордо карылардын көйгөйүн чагылдырган берүүлөрдү, уктурууларды берип турушкан. Азыркы учурда да мындай нерселер, кайрымдуулук иштери жасалып келе жатат. Анда эмесе накыл кептерге көңүл бурсак. Адамдын өзү карыса да, сөзү карыбайт. Жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Карысы бардын ырысы бар. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Нускалуу карыя болбой, ыймандуу жаш болбойт. Анда эмесе карыларга арналган ыр-саптарга көңүлүңөрдү бурабыз. Жашаган доорун сыйлай бил. Алар баштан өткөргөн, жакшынын да жамандын алар таткан чын даамын. Сабыр менен чыдамдык, акыл менен айкөлдүк, эмгек менен ишеним, алар билет чоң баркын. Жолдор, үйлөр, шаарлар, бак-дарактар тигилген, мисал болот буларга сый-урматтуу карылар. Анда эмесе кийинки сабакта амандашканча саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.